3 дос болгон экен, кыргыз, казак, өзбек. Армияда бирге жүрдүк. Тияктан келатышып, анан бирөөсү айтат экен, ушинтип эле ажырашып кетебизби, тиякта көрдүң, бир туугандай жашадык, жарты нанды бөлүп жедик, бир стакан сууну бөлүп ичтик, кандай күйүмдүү болдук бири-бирибизге. Биз деле окуйбуз, чокуйбуз, үйлөнөбүз, анан унутула баштайт. Жок дегенде бир майрамды чогот көрөлүбү дейт экен. Кайсыны десе, жаңы жыл дейт экен. Үй бүлөлүк майрам. Макул болушат экен, ошон бир жыл Ташкентте, бир жыл Алматада, анан кийин ошол жылы, мындан көп жыл мурунку, 20 жыл мурун, анан Кыргызстанга баягы эки досу келет экен, кыргыз тиягын көрсөтүп, биягын көрсөтүп, 31 декабрь көлгө апара албайт да каяка. Анан үйүнө алып кирип, дасторкон жасалган, 12 комбинат калганда шампанын ачып, бокалдарга куюп, кыргыз тос көтөрөйүн десе, казак тура калат экен да. Айбай бар достар, энди ушунча жылдан бери кара сөз менен былжырап келдик. Энди тосту ан менен айтамыз. Андын сабы 2 сап болсун, мизмүнү терең болсун дейт экен. 2 саптан ырдап тост көтөрөбүз, артта мазмун калсын дейт экен. Анан баары карап туруп, макул дегенде эле казак ошо отурбай эле көйдөн кенен казактын биринчи тосту көтөрүп турган жери дейт. Хай Акшаң болсо калтаңда, айнап келип талтаңда, Кезек өзбекке келеткен өзбек хитрый көз менен экөөнү карап туруп, өзбектин ырдап турган жери дейт. Газы бардын өз ойнойт, кылпылама. Газы жоктун пул ойнойт, кылпылама. Кылпылама кыргызым, кылпылама казагым дори. Бирок намустуу кыргыздын ырдап турган жери дейт. Кыргызстан жалпың үйүбүз, жалжактап күлүп жүрүбүз. Акчарада арбалсаң да бир келерсиң, эстегенде бир келерсиң, ала тону көргөнү. Конокторун тыштап алып кетип калган.